liyabluwakum ahsanu amala. Жер мына ал жатады. 6 күндө жаратты дейт. Башка аяттарда келет. 2 күндө жерди жаратты. Жана 2 күндө жердеги бардык дарактар, булак суулар, тоо азыктар, жашоо тиричиликке керектүү нерселердин бардыгын 2 күндө асманды жаратты. Болбосо бир көз ирмемчелик убакыт Алла жаратып койгон кудурети жетет. Секундта жаратканга. Эмне үчүн 6 күндө жаратты? Фиситтати айям. Адам баласына таалим бериш үчүн. Эй, шашма мүнөз инсан. Эй, туруксуз инсан. Бир ишти кылып атканда шашылбай кыл. Ойлонуп кыл. Пайда зыянын ойлонуп, ой жүргүзүп кыл. Дегенге чоң сабакта инсанды Алла субханаху ва таала жер асманды жаратты, жакшы амал кылыш үчүн. Ушуну унутпайлы. Демек инсан Алла таала жараткан махлуктан өзүнүн зарылчылыгына жараша пайдалансын. Суусунан, жеринен, цементинен, отунунан, алтынынан, көмүрүнөн, менделектин бардык элементинен пайдалансын. Алла таала жаратып койду, пайдалансын. Бардына, тоолорунан, суусунан пайдалансын, жемиштеринен, чөпчар, мөмөсүнөн барына пайдалансын. Бул биринчиси, зарылчылыгына жараша пайдалансын. Экинчиси, ушул асман менен жерде, жана асман менен жердин ортосундагы жаралган нерселерде ой жүргүзсүн. Ой жүргүзсүн. Ким буну жаратып, ким буну башкарып, ким өзгөртүп, ким буну кайра, ким көзөмөлдөп атат ушул. Ой жүргүзсүн. Алланын жалгыздыгына жолдомо табыш үчүн. Жаратуучуга жетиш үчүн. Жаратуучуну чырайлуу тааныш үчүн. Ой жүргүзсүн. Демек жер менен асманды Алла таала бул Худ сүрөсүндө айтып атканы, жаратты Алла таала асман менен жерди. Эмне үчүн? İnsan жақшы амал кылуусу үчүн болду. Келиңиздер туугандар, жақшы амал кылайлы. Күн сайын, түндөсү дагы, күндүзү дагы, жеке дагы, коомчулукта дагы жақшы амалдарды кылайлы. Ошон үчүн жер асманды Алла таала жаратты. Демек мында тыянак чыгарсак болот. Кыскасы, жер менен асмандын жаралуусу инсан үчүн, инсандардан дагы имандуулар үчүн. İmandуулардан дагы жакшы амалдарды кылган үчүн. Жакшы амалдарды кылган адамдар барго? Ошон үчүн жаралган. Жакшы амал кылган адамдар үчүн жаралган өзү. Бул акыйкат, чындык. Баарыбыз шек күмөнсүз ишенебиз. Адам затынын эң мыкты жакшы амал кылганы ким? Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, мындай деп айтсак дурус болот экен да. Значит, жер менен асманды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үчүн жаратылды дегендей. Эң жакшы амал кылуучу, мындай десек дурус болот, эчтеке эмес мындай. Аллахумма салли аля ва саллям. Демек туугандар, Ибн Умар разияллаху анхунун риваятында келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул жер менен асманды жаратаардан мурда эле Алла таала 50.000 жыл мурда. Канча? 50.000 жыл мурун бардык махлуктардын тагдырын жазып койгон дейт. Бардык махлуктардын тагдырын жазып койгон. Жер менен асман жаралуурдан мурда. Муслим шариптин риваятында. Бухариде, Сахih Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын узун хадисинин кыска хуласасы мындай. Алла таала инсанды тепкич, баскыч этаптар менен жаратканда, качан мүчөлөрү толукталганда, периштеге буйрук берген. Жазып кой ошо инсанды, байланыш 4 нерсесин жазып кой. Чечмеленин үстү менен тең жазган. Несин?
Амалын жаз. Эмне амал кылат бу дүйнөгө келип? Анын ырыскысын жаз. Канча жейт? Эмнени жейт? Каерден жейт? Жазып кой. Анын өмүрүн жазып кой. Өмүрүн жазып кой. Канча жыл, канча ай, канча күн, канча саат, канча минут, канча секунд жашайт. Жазып кой өмүрүн. Өлүмүн жазып кой. Качан, каерде өлөт? Каерде өлөт жана каерге көмүлөт? Кайсыл жердин топурагы насип болот? Жазып кой. Бухариде, Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул айткан хадиси. Демек, жакшы амал кылуу үчүн Алла Таала жерди, асман жаратыптыр. Демек, ушуну биз өзүбүздө жакшы амалдарды кылайлы, жакшы амалдарга адамдарды чакырайлы. Жаман амалдарды таштайлы, жаман амалдардан Алла субхана ва тааlanın бенделерин сактайлы. Колдон келишинче. İnsan özü kaygı menen kuvanычтын ортосунда жашайт да. Орустарда бир зло деп коет, пайда зыянга. Жаман жакшылык дайыма инсанды кууп турат. Бирок инсан биз өтө шашма болгондуктан, туруксуз болгондугубуздан, алсыз болгондугубуздан, инсан шүгүрсүз деген Куранда Алла Таала. Худ сүрөсүндө Алла Таала айтат: "Ва ла ин адакнал инсана минна рахматан, тумма наза'наха минху, иннаху ла яусун кафур." Эгерде биз инсанга өзүбүздүн тарабыбыздан бир райымдуулуктун даамын тартырсак, кийин андан ошону алып салсакчы, дароо бул үмүтсүз, шүгүрсүз боло баштайт. Алла Таала берди. Нематтарды берди, рахатты берди, ден соолукту берди, ырыскыны берди, бийликти берди, авир берди, намус берди, кишини баардык жакшылыктарды берди дагы. Андан кийин буну тышка тартып койду. Не деп атат Алла Таала? Сумма наза'наха минху. Андан биз буну тартып алып койдук. Так карай турайлычы, көрүп турайлычы. Сабыры барбы, жокпу? Дароо үмүтсүз болот дейт. Жара шүгүрсүз болот дейт. Кафур. Эң беркинсин. Айтат: "Ва ла ин адакнаху нa'ма бa'да дарра массатху ла якуланна захаба сайyi'atu anni innahu la farihun fakhur." Жана эгер биз инсанга бир зыян жеткенден кийин неематтын даамын таттырсак, кыйналып аткан эле, иши жүрүшпөй аткан эле, ооруп аткан эле, кыжалатта болчу, кандайдыр ушундай кыйынчылык жеткен эле буга, ошону алмаштырып туруп Алла Таала айтат: "Неемат, рахат, ушундай иштерин оңунан чыгарып, даамын таттырып койсок, так, не дейт бул? Менден жамандык өзүнөн өзү эле кетти" дейт да. Алла кетирди деп айткан да. Өзүнөн өзү жамандык кетти менден деп, дароо андан кийин эмне болот дейт? Мактанып керсейе баштайт дейт. Көрдүңбү? Биздин жашоодо ушундай да. Мурунку жашоону унутуп калдыңбы? Керсейип мактана баштайт экен да. Алла субхана ва таала бул аятта Худ сүрөсүндө сиздерге биздерге өтө чоң сабак берди. Инсан өзү учурдагы абалга батынып эле мурунку абалдарды, кийин эмне болот, мурунку окуя, кийинки буларга ой жүргүзбөйт экенбиз да. Биздин кемчилдигибиз ошо экен да. Азыр кичине кыйынчылык берип койду. Бирок мурункуга ой жүргүзсөкчү, менде Алла Таалам канча нерсе берген эле десек, шүгүр кылат элек, сабыр кылат элек. Кандай болоорун ойлой турган болсок. Азыр кыйынчылык болуп атат. Алла субхана ва таала дагы жеңилдик берди, неемат, рахаттарды берди. Мурда менин абалым кандай эле? Ошо кейпиме кайра келип калбайын?
жөнүнө керсейбей, текеберленбей, менменсибей эле жашайын. Мына сабак туган, сабак мына. Кээ бир адамдар азыркындай. Кичине кыйынчылык келип калса, ал сабыр кылыш керек эле. Үмүтсүз болбош керек эле. Шүгүрсүз болбош керек эле. Эгерде Алла субханаху ва таала берип койду, жакшылыктарды берди, кыйынчылыктан кийин жакшылыктарды берди. Бул шүгүр кылып, Аллага баш ийгенди, күчөйткөндүн ордуна күнөөлөрдү көтөрүн. Булардын баардыгы кетти деп, текеберликти күчөйтөт, андай болбойт. Андай болбойт. Бирок бул жалпы инсандын абалы ушундай. Бирок Алла субханаху ва таала айтат мындай деп: "Иллаллазина сабару ва амилус салихат, улайка лахум магфирату ва ажрун кабир." Бирок сабыр кылган, жакшы амалдарды кылган адамдардан башка. Алар мындай болбойт. Сабыр кылган, жакшы амалдарды кылгандар барго, аларга Алла Тааланын тарабынан кечиримдүүлүктүн убадасы жана чоң сооптун убадасы бар. Алар мындай эмес дейт. Бул топко кирбейт. Бирок Алла субханаху демек инсан кайгы менен кубанычтын ортосунда, сыноонун ортосунда экенибизди эч качан унутпайлы. Эч качан унутпайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, момундун инсаны иши төтө таң калыштуу эле. Бирок кандай чечим болбосун Алланын тарабынан ал үчүн жакшы ал. Эгерде кичине иши жүрүшпөй, кичине кыйналып, гыжалат болуп, урсак ачка болуп, бир сыноого кабылып калса, сабыр кылып койсун, ал үчүн жакшы баары бул чечим. Эгерде Алла Таала машалла көңүлүн ачып, ишин жүргүзүп, ырыскын кеңейтип берип койсо, шүгүр кылып койсун, бул үчүн деле жакшы бул чечим. Момундун бардык иши алхамдулилля жакшылыкта. Бардык иши жакшылыкта. Демек, туугандар, инсан ушул абалды карап туруп чечим чыгарат экен да. Кыйналып атса, мен дайыма ушу кыйналып аткандай, ушу кыйынчылык башымдан кетпей кала тургандай экен да. Андай туура эмес деп атат да. Же болбосо азыр бүгүн неаматтар бар, жакшылыктар барбы? Дайыма өзүн коюп берип экен да. Өзүн коюп берип экен. Көтөрө албай калат экен. Дайыма ушундай да тура берем деп ойлойт экен. Же бул кете турганын жок. Ушул учурдагы абалды оңдош үчүн Алла Таала пайгамбарлар жиберген да. Учурдагы абалды. Сен азыр ушул учурда кайсы абалдасың? Алла Таала кандай абал берген? Ошол абалды оңдош үчүн Алла субханаху ва таала пайгамбарларды жиберген. Пайгамбарлар мына ушул нерсени айтып келген туугандар. Андыктан иншалла жараткан Алла субханаху ва тааланын дайыма нематтарына шүгүр кылып, бир аз сыноосу келип калса нече, сабыр кылып, Алланын берген бардыгы биздин жакшылыгыбыз үчүн. Ал данышман. Алла Тааланын кылган ишинде данышмандыктан бош эмес. Фи'лул хаким ла юхла анил хикма. Алла Таала мага кандай мамиле кылса, ал мен үчүн жакшы ал. Сизге кандай мамиле кылса, ошол сиз үчүн жакшы ал. Алла Тааланын бир дагы кылган иши данышмандыктан бош эмес да. Данышмандыктан бош эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бизге дин алып келди туугандар. Бардык абалда, бардык адам бактылуу боло ала турганда. Бардык абалда, бардык адам бактылуу боло турган. Бардыгыбыз бактылуу боло алабыз. Эч кандай бир сому жакта башкасы дагы. Ушундай дин алып келген. Сахабаларды ушундай тарбия кылды. Алар алтын доорду жашашты. Дүйнөдө эле алардын бейиши болду. Алардын бири Абу Дарда радыйаллаху анху. Өткөнкү насааттардан бири айтып келатабыз. Сахабалардын менмин деген аалымы, хатиби, насаатчысы болгон бирөөсү Абу Дарда радыйаллаху анху. Бул киши насааттардын биринде мындай деп айтат: "Лияхдар имруун ан тубгидаху кулубул муъминин мин хайсу ла яш'ур." Сумма кал:
أتدري ما هذا؟ العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. Адам баласы қорқыш керек екен, этияттаныш керек екен. Мұсылмандардың жүрегі жек көріп қалуысынан. Шундай жақтан ал өзі де сезбей қалады. Мұсылмандардың жүректеріне жаман көру, жек көрісі, мен ушундай бір иш қылбайын, ушундай бір сөз айтпайын. Мұсылмандардың жүрегі мені жек көріп қалбасын. Билбей қалбасын өз сезі. Абу Дарда разияллаху анху айтады мындай дейді. Атадри ма хада? Бұны білесіңер не дейді? Бұл не деген дейді? Бұл мындай екен. Ал-абд яхлу бимаасилла. Бенде ешкімге көрсетпей, ал күнәлерді қылады дейді да. Ешкімге білгізбейші, халват деп қояды. Алла Таала кейін аны жиркен үшін момындардың жүрегіне салып қояды дейді. Аз өзі білмей алады дейді. Не қылғаныма бұлар мені жек көреді дейді. Тақсыр бір іш болса керек та. Ешкімге көрсетпей бір нәрселерді қылсан керек та. Жөнден жөн жек көріп қалбайды. Жөнден жөн жаман көріп қалбайды имандылар. Мандай дейді. Ошондуктан Ибн Джаузи рахимахулла айтқан екен: "Инна лил халвати та'сират табину фил жалвати." Ешкім жоқта жалғыздық ушундай. Ешкім көрбөгөндөрдө өзүңүзчө кылган иштериңденчи көрүнгөн жерде bunun таасири ачыкталат дейт. Буга махлуктун көздөрүн көрөсүн дейт. Бир адамды урматтайт, сыйлайт. Сыйлайт. Тилдерине жакшы сөз менен айтышат. Бирок аны жакшы деле акыйкаттан жакындаган деле эмес, сүйлөшкөн деле эмес, отурган деле эмес, жакын тааныбайт деле бирок. Бул өлгөндөн кийин дагы анын аркасынан жагымдуу жыттар чыгып турат. Аркасынан жакшы сөздөр айтылып турат. Канча адам өлүп кетти? Бирөө эстеген киши жок. Не болгон, кандай болгон? Кээ бир адамдар өтөт. Элдин тилинде, жүрөгүндө. Алхамдулилла. Кээ бирлери бар. Bir ay айтылынат. Кээ бирлери бар, машаалла. Bir жыл айтылынат. Кээ бирлер ондогон жылдар айтылынат. Анан унутулуп калат. Кээ бирлер жүздөгөн жылдар айтылып турат. Анан унутулуп калат. Кээ бирлердики кыямат күнгө чейин унутулбайт. Мына сахабаларды ушундай деп коет. Имам Бухарини бүгүнкү күнгө чейин. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бүгүнкү чейин. 13 кылым, каяктагы кылым бул өтүп кетти. Имам Абу Ханифа рахматуллахи. 150 хижри ve dünyadan ötkü 1443 meyli 1450 de koydu takta. 13 kıl. 13 kıl. Bırak bugün күнгө чейин булардын ихластуулугу бар эле. Эл көрөбү, билеби, угабы, түшүнөбү, түшүнбөбү. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мынакей. Ихластуулугу. Эл мактайбы, мактабайбы аны күткөн эмес эле булар. Элдин алкышын күткөн эмес эле. Элдин ыраазычылыгын эңсеген эмес эле булар. Ушунун таасири Алла субханаху ва таала чыгарып коет экен. Тирүү кезинде дагы, өлгөндөн кийин дагы унутулбайт бул сөзү. Калеми дагы, сөзү дагы, насааты дагы кылым карытат. Кээ бирлердики айтып атпаймынбы? 100 жылдап, кээ бирлердики 10 жылдап. Анан эстен чыгып калат. Кээ бирлерине Аллаху акбар. Түбөлүккө жетет. Кыямат күнгө чейин. Кудай сактасын. Күнөөлөргө умтулгандарга жагымсыз жыттын чыкканы, жүрөктөр жиркенгени. Ошондуктан айткан экен: "Фандуру ихвани илал мааси, аттарта ва аттарат." Күнөөлөрү жакшынакай карагыла бир туугандарым дейт. Бул жакшы из калтырат дейт аркага. Биз тирүү кезибизде деле өлгөндөн кийин деле калат экен да бул изчи. Күнөөлөрдүкү жаман. Ширкти ким баштады? Бүгүнгө чейин айтылат. Бидатты ким баштады? Бүгүнгө чейин айтылат.
Арамды ким ашты? Бүгүнкү үчүн айтылат. Айтыла берет бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ким бир жакшы иш кылса, ошол жакшы иштин артынан канча адамдар ошо түшсө, ошолордун баарынын сообу жакшы иш баштаган кишиге үлүшү сөз тиет. Бир жаман ишти баштаса, бул жагында окуп коюңуз. Бир жаман ишти ачса, анын артынан канча адамдар ээрчип түшсө, ошонун баардыгынын күнөөсүнөн тигин үлүшү болот деген. Бул ааламдын мээрими, калай калктын эң улугу, эң акылдуу, эң билимдүү, эң данышмандын сөзү. Мухаммад Расулуллахтын сөзү. Биз ошого карам түздөнөйлү. Анын насаатынан жүрөгүбүздү, жашообузду нурлайлы. ولا تلهموا خلواتكم ولا سرائركم فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. Тақсырлар, сіздер көңіл бұрбай қойбағыла. Жалғыздықта, сыр, жүрекке жашырған нерсеңерде бұны тек қойып, қош көңіл болып таштап қойбағыла. Бұның тәсірі тиет дейді. Көбінше адам күнөөнү качан кылат, эч ким көрбөгөндө кылат. Кээ бирлер бар го, совсем аларга көрсө деле, билсе деле, эмне болсоң, ушу жаман нерсе бул. Күнөөнү көрсөтө кылуучу, бул күнөөгө эрдүүлүгүн көрсөтүп атат го. Эркин, күчүн, журатын, бул чатак нерсе тақсырлар. Bundan tömөнүрөөк, кой көрбөсүн, билбесин деп күнөө кылгандары. Ачык эмес, жабык күнөө кылгандары. Бул жерде айтып атканы, жашыруун дагы сырларыңарды кичине көзөмөлдөп жүргүлө. Эч ким жок учурда дагы өзүңдү көзөмөлдөп жүр деген маанини айтып атат да. Анткени амалдар ниетке жараша, ал эми жаза же сыйлык ихластын өлчөмүнө жараша дейт. Абу Дарда разияллаху анхун да бир насааты. Ансиф удунайк мин фик, фа иннама жу'ила лака узунан, иснатан, ва фамун вахид, тасмау аксара мимма тaqul. Ай адам, Алла Таала саңа эки кулак жаратып, бир ооз жаратып берди. Акысын бергин дейт. Ансиф удунайк дегени, бұл эки кулагыңдын акысын бер, адилеттүү акысын бер. Бир оозуңа караганда айткени, эки кулак, бир ооз. Демек, көбүрөөк ук, азыраак сүйлө деген дейт. Акысын бер деп айтып аткан. Демек, пайдасыз сөздү сүйлөп, күнөө алып, жүрөктү карарткандан көрөк, сүйлөбөй, жүрөктү агыраак кармап, сооп алган жакшыраак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мусулман заттын чырайы, кооздугу бекер пайдасыз сөздөрдү таштоодо деген. Ойлонойлучу, ушул сөз мага пайдасы тиеби? Ахиретиме, дүйнөмө, элге пайдасы тиеби? Жокпу? Зачем аны сүйлөп? Жомоктордун не кереги бар? Не кереги бар алардан? Алдан жүрөгөрө караят, күнөөлөрү көбөйөт. Алланын мээрими жабайт, наразычылыгы түшөт. Демек мусулман адам, пайгамбарыбыз айтат, мин хуснил исламил мар таркуху ма ла яни. Исламдын, мусулман адамдын кооздугу каерде экен? Чырайы каерде экен? Бекер сөздү, бекер ишти, пайдасыз нерсени таштоодо. Мусулман только пайдалуу нерсе менен жүрөт экен да. Мусулман дайыма өзүнүн жана элдин пайдасын ойлоп жүрөт экен да. Дүйнөдө да пайдасы тийсин, ахиретте да пайдасы тийсин. Пайдасыз сөздү сүйлөбөйт экен. А зыяндуу тем более. Ошон үчүн иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул айтып атканы жөнөкөй нерсе эмес тугандар. Алла Таала баарыбызга
Абу Дарда разияллаху анху ушунча насааттар айтылды. Жашообузга, үй бүлөбүзгө, элибизге буйрсун. Пайдасын алайлы. Дүйнөбүздү бейиштин бакчасы курайлы, ахиретибизди курайлы. Бүгүн эми Абу Зар разияллаху анху. Абу Зар деген да сахаба болгон. Абу Дарда, Абу Зар Гифари радияллаху анху. Бул аты Жундуб ибни Джунада ибни Суфьян ибни Убайд ибни Харам Абу Зар Ал-Гифари радияллаху анху ахаду уламаи сахаба. Сахабалардын мен деген алымдарынын бирөөсү. Ва ахаду сабиқин ал-аввалин. Алгачкы исламды кабыл алгандардын бирөөсү. Кана мин нужабаи асхаби Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тандаган, ишенген ушул сахабаларынан эле. Кыйла кана хамиса хамсатин фил ислам. Мындай деген да сөз бар. Исламга 5-нчи болуп кирген дейт. Исламга канчанчы? Ушундай деген. Сумма рудда ила билади кауми, кийин анан өзүнүн жашаган жерине кайтарылып барып, фaqama биха би амри наби саллаллаху алейхи ва саллям лаху бидалик, пайгамбарыбыздын буйругу менен ошонун өзүнүн турак жайы, то есть өзүнүн жашаган жери де ошо туруп калган. Панамма хаджаран наби, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеден, ыйык Меккеден нурлуу Мединага көчкөндө, хаджара илейхи радияллаху анху. Бул дагы хижрат кылып келди дагы Мединага, ва лазамаху ва жахада мааху. Пайгамбарыбыз менен бекем болду, дайыма болду, үзүлгөн жок, дайыма курбанчылык кылып, Аллахнын жолунда газаттарды кылды. Ва кана юфти фи хилафати Абу Бакр ва Умар ва Усман. Абу Бакр радияллаху анху, Умар радияллаху анху, Усман радияллаху анху доорлорунда фатва берип турат эле. Я. Фатва бериш ол тамаша эмес ал. Ар кимдин колунан келе бербейт ал иш. Вакана расан фи зухд ва сидқ. Зайыттыкта, чынчылдыкта. Зайыттык дегени аскетизм. Дүйнөдөн жүзүрүү. Жүзүрүү. Жок, булдары зухд деп койгону мындай деп коет да. Жашоодогу рахат ала турган нерселер бар го. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп да иштетпей, колдонбогонду айтат да. Аскет. Аскетизм деп коет. Аскетизм дейт муну. Бизде ошо зухд дейт арабтарда. Кыргыздар зайыттык деп коет экен да мунчу. Бу ушудан имам болгон да бу кишичи. Аллаху акбар. Кичине эле өлбөй тургандай эле болуп жашайын, болду. Калган ахирет, калган эл үчүн пайда болсун дейт. Аллах бул. Зайыттыктын имамы Абу Бакырда, Умарда буларчы эмне деген болгон булар? Алтын жайнап жатат. Үстүнө тебелей турган кырмандай. Жок. Зайыттыкты кармады. Эмне кылат? Жамачы кийим менен. Ким дегенде булар? Бул деген баягы отказ от жизненных удовольствий дейт. Строгий образ жизни с отказом от жизненных удовольствий. Ушуну аскет деп коет. Баягы катуу жашоонун баягындай жолун кармабы, жашоонун рахатынан андан көңүл бурбастык менен да буну зайыттык деп коет. Ушунун имамы болгон. Чынчылдыкта, вал илм вал амал, илимде, амалда, каввана бил хак, акыйкатты айтканда, ла тахудуху филлахи лаумату лаим, акыйкат сөз айтканда жемелегенди жемелөөсүнөн коркпойт эле Аллахнын ыраазычылыгы үчүн. Бардыгын айтат эле. Ва мимман шахида фатха байтул мақдас, байт Кудусту ошону жеңгенде күбө болгон, катышкан Умар разияллаху анху учурунда, ва канат вафатуху саната 23 23-чү хижриде өткөн экен. Пайгамбар дүнүйдөн кеткенден кийин 12 жылдан кийин өткөн экен. Бунун окуяларынан эми кичине токтосок болот. Абу Зар деген ким болгон, таанып албайлы. Мына азыр кичине сиздерге ким экенин билдирдик. Абу Зар разияллаху анху. Ушундай улуу сахаба. Алла разы болгон сахаба. Пайгамбарыбыз разы болгон сахаба. Өмүрүн барын адилеттүүлүк үчүн, тазалык үчүн, ахирет үчүн арнаган сахаба, үммөт үчүн арнаган сахаба. Жөнөкөй эмес. Не дейт? Анна раджулан шатамаху фaqala lahu Абу Зар. Бир киши Абу Зарды сөккөн экен да. Тилдеген экен да. Мына бүгүн таң калыштуу эмес го бул. Абу Зар разияллаху айтыптыр: "Я хада, таксырды. Ла тугриқанна фи шатмина." Siz bizi sögүүздө чөктүрүп эле коюңуз. Тил дегенге
Bizde şu tilde, bizde tildep anı çöktü bizde basmanılamamız. Ve da lis-sulhi mawdi'an. Anan görök eldeşiге bir jay taştabayızbı? Sökkөнгө sökkön antip жооп берген эмес. Тил дегенге өчөшүп тил дегенге жооп берген эмес. Жөнүнө бизди сөгүп бизди чөктүрүп жүрбөңүз. Таксыр. Элдешүүгө жай ташты калтырыңыз. Деген сөз менен fa inna карап туруңуз мына сөздү. Fa inna la nukafi'u man asallahu fina bi aksara min an nuti'allahu fi. Kim Allah Taala'ga тоңмойындык кылса, биз тууралуу. Бизге зулумдук кылып, адамдын акысына зулумдук кылып, Аллахтын чындыгында бул Аллага күнөөкөр болуп атат болчу. Биз анын акысын бере албайбыз. Эмнеден? Би аксара минан нути'аллаху фи. Biz Allah Taala'ga baş iýibizden köbürek akysyn bere albaýbız. Bunun manisi biz Allah'a gana baş iýeriz. Uşul bizdin sizge жооп bergenimiz degen söz. Ana. Жооп berүү. Allah'a тоңмойун, Allah'a күнөөкөр болгон кишиге биз тууралуу. Өзү тууралуу эмес, биз тууралуу. Себеп деген дал мени сөгүп атпайбы? Мени тилдеп атпайбы? Анын биз акысын Аллага баш ийүү менен гана, ушу менен гана кайтарып бере албасак, башка бизде кайтарып бере аткан жол жок дейт. Кандай улуу сөз айтты, я Алла. Бул деген туган бүгүнкү күндөгү адамдардын ортосундагы мамиле, достордун, соодагерлердин, саясатчылардын ортосундагы мамиле, элдин ортосундагы мамиле. Адептин bir алтын эрежелерин айтып атат бул киши. Амал, тарбия маселесинде айтып атат, Алла Тааланын сөзү бар. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kaçan alardı nadanlar hitap kılsa gayrılıp bir жаман сөздөрдү айтса, булар ассаламу алейкум деп эле коет экен, бүттү. Ага теңелбейт экен. Акылы кемдерге теңелбейт экен. Түшүнүгү төмөндөргө теңелбейт экен. Надан жүрөгү карайгандарга теңелбейт экен. Я, айтып коет экен. Буларга жооп ассаламу алейкум эле болду, башка жок дейт. Колу салама, амандыкта болуңуз. Амандыкта болуңуз. Болду. Какшыктабай, чындап эле амандыкта болуңуз. Чындап эле мен жүрөгүмдөн сизге жакшылык деле каалайм, амандыкта болуңуз, болду. Менин жолум бул. Не кыласың менен жакалашып, пистолеттерди алып чыгып, я? Туурабы? Не кыласың арматураларды көтөрүп чыгып, тигини өлтүрүп, өзү түрмөгө барып, экөөнүн тең жашоосу, Аллаху акбар. Кичине шайтандын азгырыгы bir мүнөттө болгон иш. Bir ömürdü çeçip saldı bir minut, La ilahe illallah. Bunday бүгүнкү күндө чекеден. Эгерде биз ушунун тарбиясын албасак, бул сөздү укпасак, ойлонбосок, Аллага дуа кылып суранбасак, көчөдө ошондой эле болот. Ана биздики анан эмне болот эле? Ошон үчүн айтабыз, мечитке келиңиздер, сабакка катышыңыздар. Бирибизге жардам берейли. Билбегенибизди сурайлы, билгенибизди башкаларга үйрөтөйлү, айтайлы. Баарыбыз бир ынтымакта жашаган. Мен кичине эле сабыр кылып койдум мен. Канча окуяны мен өзүм көзүмдөн, башымдан өткөргөм. Болор болбогон нерсеге bir мүнөттө экөөнүн тең тагдыры. Мынакей. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Сөккөн экен Абузар не деп жооп берди, көрдүңүз? Таксыр. Бизди көп эле сөгүп эле чүмчүнтүп жүрбөңүз. Элдешүүгө кичине жол таштап койгон, калтырың, Эми элдешип коелу. Ана. Я. Албетте биз акысын бере албайбыз. Биз Аллага баш ийүү менен гана ошо акысын эле бербесек, бизге күнөө бизге зулумдук кылган акыбыз дейт. Мына ошого Кур'ан-ы Каримдеги аят Алла Таала айтып атат муну. Имандуулар не деп жооп берет экен? Салама. Мына. Имандуулар салама деп. Бул эр жүрөктөрдүн жообу. Бул коркоктуктун жүрөгү эмес бул. Жооп эмес бул, коркоктуктун уйку эмес бул. Не дейт? Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu
وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Başka ayette gelet. Kasas suresinde 55. ayette. Kaçan alар bekir сөзді ұғышқанда? Азырқындай сөгü, tildi, oğuzundan ıplas сөздерден çıgısı, ya, жаман сөздün, uşlardan uqqanda, a'radu anhum. Alardan жүзі үйреткені. Зачем маған аны? Мен ошоны уққанға құлағымы қойып берейін. Ал тилим бұлғап атса, мен құлағымы бұлғайын ба? Ал тилим менен дозоқты алып атса, мен құлағым менен дозоқты алайын ба? Ал тилим менен жүрегім бұлғап атса, мен құлағым менен жүрегімді бұлғайын ба? Жоқта, мен әрбір сөзді ұға өрбеймін мен. Мен қарап, ойлону ұғам, мен пайдалы сөз бай болсаң, айт. Даже ол мұсылман емес Сократестің сөзі бар. Сократес айтып тұрды. Сөйлейін десечі. Тоқтап тұрмын. Сөйлей тұрған сөзі саңа пайдасы бар ғой? Десе жоқ. Маңа пайдасы бар ғой? Жоқ. Анда сөйлебейлі ғой деген. Сөйлейін десе тоқтап тұрды. Ошо сүйлөгөн сөзүңдө мага пайда барбы десе, жок деп турдум, ойлонуп көрүп да, жок дедим. Өзүңө пайда барбы десе, жок дедим. Анда сүйлөбөй эле кой дедим. Ийгиликке жеткендер, мейли мусулман болсун, мусулман эмес болсун, бекер сөздү таштамайынча жеткен эмес. Бекер сөздү таштамайынча жеткен эмес. Эгерде биз ийгиликти кааласак, мейли динде болсун, же дүйнөдө болсун, ийгиликти кааласак, бекер постук таштайлы. Жалкоолукту таштайлы. Мына аны Куранда эле айтып койгон Сократес эмне кылат? Не деп коюптур? Ва кала лана а'малуна ва лакум а'малуkum. Ушундай болду, болду. Сиз сөгүп тил деп бар нерсе, дагы талашса мен дагы убакыт жок. Менин деңгээлим эмес ага. Бизге өзүбүздүн амалыбыз. Силерге өзүңөр амалыңар. Саламун алейкум. Силерге Аллахтын тынчтыгы болсун. Амандыгы болсун. Аллах хидаят берсин деген мааниде. Ла набтагил жахилин. Биз надандарды каалабайбыз деди ба. Надан менен жүрсөң надан болосуң. Алым менен жүрсөң алым болосуң. Таква менен жүрсөң таква болосуң. Күнөөкөр менен жүрсөң күнөөкөр болосуң. Сөзсүз таасир этет. Сөз тартып кетет. Ошондуктан айткан, тегерегиңди карап көр. Досторуң ким? Айтат го, досуң ким айтсаң, сен ким экенсин айтып берейин дейт. Сен досуң ким? Айтып бериңиз мага жакшы сүрөт деп. Болду. Мен сиз ким экениңизди айтып берем. Биз бирибиз менен дос болойлу. Чоң кичине дебейли. Биз-бирибиз менен дос болойлу. Мусулман имандуу адам бири-бирине бир тууган, бири-бирине дос. Бир нерседен да тартынбайлы. Маселеби, адаларамбы? Сурайлы. Колдон келеби? Жардам берейли. Демек, акылдуу адам акылсыздар менен, надандар менен тартышып отурбайт ал. Өзгөчө угуп алыңыз эмне дейт. Бүгүн соц тармактагы маселелер. Сиздин досторуңуз ким ай жерде группаңызда? Ал жерде эмне деп сөгүп жооп берип атасызбы? Эмне кылып атасыз вообще ошол жакта? Өзүңүзгө бир суроо бербейсизби? Алла уксун. Өзүңүз билесиз. Болду. Ошо бир жооп бериңиз. Бир жооп бериңиз. Мурда эле айтчу эле бул соц тармак деген шайтандын куралы депчи. Это средство сатаны дейт. Алла. Пайдалуу жактары деле бар эми. Аны жокко чыгарса болбойт го, заман өнүгүп атат, өсүп атат. Бирок Аллаху акбар. Мамлекеттүүлүккө, элдин ынтымагына бунун зыяны жаман экен да. Жаманчыда уусу жаман турбайбы бунун? Канча адамды шайтан дозокко спокойно, жаман тез даярдайт экен да. Жөнү оптом группа ойлоп даярдап эле, бир өптө эле жолду ачып коет экен да.
эшикти ачып өткөн тозоктон эчке урган бойдон кирип токтобой торгузуп элечи. Ойлонойли дагы сырлар. Жок, бул серьезно. Кээде мен мындай айтып коюп атам. Бул серьезно болот атпайбы? Эч кимге жашырын эмес го. Bunday кетүүдө биз ааламга үлгү боло албайбыз. Биз ааламдан кем эмеспиз, ушуну билип коюң. Байыркы эл экенибизди унутпаңыз. Иман, амал, ахлак. Бардык пайгамбарлардын дааваты ушул эле. Иманды бекемдейли, амалыбызды оңдойлу, чырайлуу мүнөз менен мүнөздөлөйлү. Болду. Любойун жеңебиз, любойун утабыз. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Алланын чечими ушу менен. Утурумдук сыноо болот, временный чепуха. Эчтеке эмес. Кичине кечирээк байыйлы. Эки костюм эмес, бир эле костюм эле кийели. Жо. Мен жип болбосо деле жана велосипед айдасак деле. Макулбу? Бирок бизде иман, амал, каниет, ушунун баарынын ичинде. Жакшы мүнөздө болойлу. Бактылуу жашайбыз. Аллаху акбар, бир улуу сөздү угуңуз. Ла илаха иллаллах. Шейх Шаабиди бир киши сөккөн экен. Улуу инсан болгон шейх Шааби. Факала лаху Шааби, мындай деп берди агачы. Ин кунту кама култа фагафараллаху ли. Сөктү да. Эгерде сен сөккөндөй мен ошого лайыктуу болсомчу, Алла мени кечирсин. Ва иллам акун кама култа, эгерде сен айткандай мен болбосомчу, фагафараллаху лак, Алла сени кечирсин деп. Мындай адамдар өткөн, бул жомок эмес. Акыйкат бул. Сөккөндө эмне деп жооп бериш керек экен? Хотя биз чечим чыгарып кетпейбиз ушул жерде отургандар. Бул атам го, укпагандар мейли ал эчтекени билбейт алар, үзүрлүү мындай алар мындай үзүрүн кабыл кылса болот уккан жокмун, билген жокмун деп. Биз угуп отурбайбыз, билип отурбайбыз. Алла Таала афият берсин, Алла амандык берсин, тынчтык берсин. Эч ким бизди сөкпөсүн. Биз да бирөөндө сөкпөйлү. Бирөө сөксө сөгүп жооп бербейли. Наоборот, мына унчукпай койсок мейли, укпамышка салып койсок иши жакшы. Бирок азыркындай дуа берсе, бул совсем бул асмандагы киши экен да бул. Сөккөндө эмне деди? Эгерде сен айткандай болсом, мен чындыгындачы, ошо сен сөккөнүңө ылайыктуу болсом, Алла мени кечирсин анда. Эгерде сен айткандай мен болбосом, анда Алла сени кечирсин. Мына жашоонун ураны. Биз ар нерсени кармап алганбыз. Кармай тургандар мыналар, элчий тургандар мыналар, үлүп ала тургандар мынандай. Адам болом дегендерге мына насаат. Эркектерге да, аялдарга да. Көбүнчө сабактарды аялдар катышат, аялдар көрөт. Булар биздин энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз. Каргаган токтотуш керек. Токтото албаса азайтыш керек. Мен улакка барып калып, көпсөп өткөн да алдар анан. Давай мындай чечейли. Сразу сөккөн токтотко десең, баары токтотпойсуң. Азайтайлы. Азайып калды акырын. Акырын барып азайып калды. Ошондой эле да мына көнүп калгандар барго. 24 саат ичинде 1000 жолу сөккөндөр бар да. Же 1000 жолу каргагандар бар да. Азайтсын. Сигарет таштагандар азайтып атпайбы? Туурабы? Вес таштагандар азайтып атат. Тамакты азайтып атат, порцион азайтып. Демек бунда дагы азайтайлы. Таштайлы. Көбүнчө. Бул чатак нерсе. Жакшы эмес бул караганда. Сөккөн да экөө тең жакшы эмес. Маданияттуу элге, имандуу элге, үлгү боло турган элге, байыркы элге ылайыктуу келбейт. Бирок кээде ушунчалык жеткизет го.
Ушунчалык жеткизет го. Ошондочу дуа бергенди үйрөнсө, ох, шайтан чыркырайт да ыйлайт. Мурда дайыма айтып жүрөм, мурда мынау нан, ун, будай тартыш болгон заманда Афганистанда бир дос бар эле афганистандык. Меккеде айтат да. Ушу биздин ата бабалар, энелерибиз бала аябай шоктонгондо эми урушканда мындай деп урушчу экен да. Өлүңдү көрөйүн эмес. Бизде ошондой го? Я. Өлүгүңө отурайын, өлүгүңдү көрөйүн, дагы бир капкада каргыштарда. Ал эми мындай экен. Дасторконуң будайга толгур деп урушат экен, Эмне деп урушат экен? Дасторконуң долларга толгур деп кой бер. Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Тил дегенден көрө ушунусу жакшы да эми. Я. Каргагандан көрө ушунусу жакшы эмеспи? Себеби ата эненин дуасы балага түздөн түз да. Кээде даже тамашалап дагы сөкпөш керек. Кээ бир ата эне аталар бар, баласын ошо сөккөндү үйрөтөт анан. Ошо сөккөндү жакшы көргөндө ойлойт окшойт. Мындай депчи, андай болбойт. Кыскасы айтканда, адамдар менен жашаганыбыздан кийин тууган, адамдар менен мамиле кылганда өзүңүздү мүнөзүңүз менен мамиле кылыңыз. Аларды мүнөзү менен мамиле кылбаңыз дейт. Айтат: "Кама ямбаги айюамилал инсану нас би ахлaqиhi huwa, la bi akhlaqihim. Wa illa kana ma'al waqt majman lirrazail." Бул дегени мындай туугандар, адамдар менен мамиле кылганыңыздачы, сиз аны карап мамиле кылбаңыз да. Мынаны карасаң, ошого өчөшүп, теңелип, жок. Сиз өзүңүзгө карап мамиле кылың дейт. Сиз ким элеңиз өзү? Кимсиз? Имандуу адамсыз го? 5 вакыт намаз окуйсуз го? Кээде даватка чыгасыз. Ажысыз го? Өзүңүзгө карап мамиле кылган. Ага карап теңелип эмес дейт. Болбосо жамандыктын эшиги ачылганга убакыт даяр дейт да. Дароо алып келе бересиң дейт, баарын топтоп аласың, жамандыктын баардыгын топтоп аласың ошо менен. Абу Зар разияллаху анху айтат: "Зуддирхамайн яуман қияма ашад хисабан мин дирхам." Эки дирхамы бар кыямат күнү. Бир дирхамы барга караганда азапка катыгыраак болот дейт, катыгыраак болот дейт. Туугандар, албетте байлык, мал, мүлк инсандын табигый нерсеси, буну жакшы көрөт. Барыбыз элечи. Табигый нерсе бул. Алла Таала ушундай жаратканы бул. Бирок момун адамдан ахирет эч качан гайып болуп кетпеш керек да. Момун адам ахиретти унутпаш керек. Ахиретти эстен чыгарбаш керек. Ахиреттен бекапар болбош керек. Момундун байлары дагы, кембагалдары дагы, бийлери дагы, кулдары дагы. Анын алдынан ахирет эч качан жоголуп кетпеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү дайыма пешенесинде, эки көзүнүн ортосунда турсун дейт. Кайсы? Алла субханаху ва таала эртең кыямат күнү сурайт: "Ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фиман анфакаху." Пайгамбарыбыз айткан, эртең кыямат күнү ар бир инсан кайдан акчаны таптың, кайда акчаны сарптадың деген суроо ушуну унутпаш керек. Биз пешенебизде эле болсун. Неде? Алдыбызда болсун. Кайдан акча таптың деген суроо. Кайдагы акчаны сарптадың, кайда жумшадың? Кайдан таптың, кайдан жумшадың? Ушул эки суроо бар да. Ушуну унутпашыбыз керек. Ушуну ойлонуп жүрсөк, иншалла адалдан табабыз. Иншалла адалга сарптайбыз. Иншалла ахиретибизди Курганга сарптайбыз тууган. Ошон үчүн иншалла мынаны унутпаш керек экен да, мусулман адам унутпаш керек экен да мунучу. Эч качан. Иман адам, имандуу адам. Кыямат күнү эсепти ойлоп, эч качан буну унутпайт дейт. Чоң алымдар айткан экен, Алла, хадихи дуния
haramuha iqab wa halaluha hisab. Бұл дүние бар ғой, арам нәрсесічі. Бұл азап дейді, адалы есеп дейді. Арамы азап, дүниенің арамы. Дүниеде арам адал бар, екөле бар, болды. Үшіншісі жоқ бұяқта. Арам адал. Арамы не екен? Азап дейді. Адалы не екен? Есеп дейді. Қиямат күні есебін бересің деген сөз. Адалына есеп бересің, арамына азапталасың деген сөз. Аллаху акбар. Ошондуктан жеңилирээк эле каниет менен көп аалымдар, улуу адамдар ошо менен жашашкан. Мейли. Алла субханаху ва тааланын берген мал мүлкүн, байлыгын издеңиз, алыңыз, табыңыз, бирок Алланын наразы кылган жол менен эмес. Алла тыюу салган жол менен эмес. Алланын буйруктарын тебелеп, өкүмдөрүн талкалап, динин сатып, ал жол менен эмес. Башка укуктарды жокко чыгарып алар басмырлап, тебелеп, андай ал жол менен эмес. Табыңыз бейли.